Ассаламу алейкум. Урматтуу министр, дүйнөдө паспорттардын рейтинги болот да. Ошол паспортту кармаган тиешелүү өлкөнүн жараны канча өлкөгө же визасыз же жеңилдетилген виза тарифтөө режим менен кирип чыга алат. Биз ушу рейтингде канчанчы орунда турабыз, кабарыңыз барбы? Biz азыркы рейтинг боюнча 80 ордундабыз. Бирок эмеден биринчиден болсо мындай азыр бул айтып атпаймынбы? Биометрический паспорт киргенден кийин биздин паспортко мындай доверие, баягы ишенчилик мындай чоңое баштады да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мурунку паспорттардын баягы защищенность азыраак болчу. Колдонгондор көбүрөөк болчу. Ошондуктан азыр биометрический паспорт киргенден кийин бизди баягы сүйлөшкөнгө, без визи моменттерди киргизгенге мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Ошондуктан мен ойлойт элем, биздин паспорттун дагы келечеги бар. Бул паспорт ушул ойдон калбайт, муну дагы совершенствовать этип, баягы эмесин мүмкүнчүлүктөрүн көбөйткөнгө аракет кылабыз. Чоң рахмат, абдан жакшы кабар. Бүгүн мына Мальдива менен, Бириккен Араб Эмираттары менен, Ливан менен, Бахрейн менен эгер ушул келишим түзүлсө, биздин рейтинг дагы көтөрүлөт. КМШда биз бир гана Тажикстандын алдыда турат экенбиз. Эгер ушул бүгүнкү чечимдер кабылдана турган болсо, биз Өзбекстандан да алдыга өтөбүз. Бул аябай жакшы нерсе, биздин дипломаттар иштеп атыптыр. Чоң рахмат. Азыр дүйнөдө биринчи орунда Бириккен Араб Эмираттарыныкы турат. 181 мамлекет менен. Анан Германияныкы турат. 170-80ге жакын мамлекет менен визасыз режим. Эми дүйнө бара-бара глобализация. Албетте коопсуздук жагы бар. Бирок азыр бүт кымтыланган эшиктерин жапкан мамлекеттер аркада калып атат да, изгой болуп атат. Кыргызстан ушундай табиятыбыз бар, жакшынакай салтыбыз бар, маданиятыбыз бар. Мен болгон ийгилик каалап коеюн дедим. Азыр бардыгына добуш берем ушу сиздер алып келген документтердин. Ушу биз дипломаттарга да рахмат айтып коюңуз, ушул багытта иштеп аткан. Сиз эми башында туруп атасыз, бирок кыргызда бир сөз бар. Жоону чапса эл чапты, аты калды манаска деп канча дипломаттарыңыз иштеп атат. Бир мүмкүнчүлүк болгондо ушул чечимге жеткен коллегалар барды рахмат айтып коюңуз. Ушундай иштерди көбүрөөк кылсаңыздар деп тилейт элем. Ийгилик сиздерге. Рахмат.